Ассаламу алейкум дейт. Мен бильярдный клуб иштетем. Бильярдтын ичинде спирттик ичимдиктерди ичүүгө мүмкүн эмес. Бильярд иштесе болобу? Менин тапкан акчам адалбы же күмөнбү дейт. Бильярдтан башка мындай бир жакшыраак жумуш иштетсеңиз болбойбу? Анткени бильярдтын тегерегинде карта болуп кетпесин, кумар тигилип кетпесин, башка болуп кетпесин. Бильярдтын өзүндө маселе болбошу мүмкүн. Бизде шариятта оюн маселесинде быйыл адал арам маселесинде айтканбыз. Математикалык жактан акыл эсти курчута турган, же болбосо мындай бир сырттан жоо бастырып келе турган болсо, ошонун сазайын берип, сазайын колуна арматып, алардын мизин кайтара тургандай мындай жигиттик, баатырлыкка жардам бере турган нерсе болсо, диндеги илимин тереңдете турган болсо, ошол нерселер жакшы. Анан ошо бильярдтын үстүндө кумар тигилип, Кудай сактасын. Ошонун аркасынан намаздар каза кетип, ошонун аркасынан адамдар ошону ээликтеп, керели кечке ошо менен убактысын кетире турган болсо, сиз адамдардын арам ишине себепкер болуп атасыз. Анда жыйыштырыш керек ал маселени. Адал арам так айтылган. Анан жок, ал маселелер сакталып, спирт ичимдиктерин тыюу, чылым чегиге тыюу салынып, ал жерде ошо намазкандар келе турган болсо, намазды эскерте тургандай бир мүмкүнчүлүк болуп, убакыт менен карай турган болсо, бир жөн, бирок ошондо дагы башка дагы мындай шек күмөндөн алысыраак жумуш тапкан жакшыраак болот бир тууганым. Эми Капыр өлкөсүндө болуп башка жумуштун орду болбой атса, анда ошону иштетсеңиз мейли Капыр өлкөсүндө. Бирок анда дагы жанагындай арам нерселерге жол бербестен туруп.